Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін сіздерге туғандар Кызыласкерден Жамгыр Чинона көчөнүн жээгинен под бизнес ай сайын кирешеси бар сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп сіздерге даректи түшүндүрөйүн. Дарек Жамгыр Чинона көчөсү 88 А дарегинде жайгашкан. Туғандар, бул жака сиздер бул тараптан Фучка парк тараптан келсеңиздер деле болот. Московский тарап менен бул жактан шлагбаум менен мындайдан чыксаңыздар деле болот туғандар. Кайназарова же болбосо Дордой Моторс тарап менен келсеңиздер деле болот. Яндекс картага Жамгыр Чинона 88 А деп жазсаңыздар сиздерге жайгашкан жерин карап көрсөңүздөр болот. Бул жактан Дордой Моторс, Кудай берген базары, бул жактан Ош базары, шлагбаум баары жакын болуп калат. Эми үй боюнча айтсак, жалпысынан жердин аянты 5,5 соток экен туғандар. Батыш чегара бул жактан, чыгыш чегарасына кей бул коштан заборуна чейин болуп калат. Под бизнес дегенибиздин себеби мондай чоң жолдун жээгинде жайгашкан кошуна сыяктуу дүкөн. Бул жакта ашкана ошо сыяктуу бир ишкерлик кылгандар деле бар экен. Сиз деле бир ошо сыяктуу бир ишкерлик кылсаңыздар болот. Мынакей 166 маршрутка ушул көчөдөн жүрөт экен. Анан ай сайын кирешеси туғандар. Азыркы учурда квартиранттары дагы бар, жашаганга чоң үйү дагы бар экен. Азыр мына бул тараптан кирсек, үй ээси өз жашаган чоң үйгө кете алабыз. Бул тарапка карай кирсек, квартиранттар жашаган үй. Азыр сиздерге ушул жактан баштайын көргөзүп туғандар. Клетка менен кирсек туғандар, мынакей бул жактагы квартиранттар үчүн болгон үй. Бул жакта өзүнчө душ, ажатканасы бар экен. Жаны туғандар. Так, бул жакка карай кирсек, калган бөлмөлөр. Мынакей кире бериш прихожкасы. Бул жерден оң тарапка карай кирсек, мондай бир бөлмө. Батыш тарабынан терезе. Так, түз кирсек, мондай дагы бир бөлмө. Бул бөлмөдөн бул жакта да бир спальня бөлмөгө өтүп кете алат экенбиз. Бул жактан жылуу мондай контрамак деп коет беле, ушундай менен үй жылый. Мындан нары туғандар, мынакей бул короосу. Дарбазадан киребиз. Киргенде эле туғандар, машина коесуздар, бул машина койгонго жай. Азыркы эле көргөзүп чыккан квартиранын бул батыш тарабынан көрүнүшү. Ылдый тарабынан мынакей шагыл төшөлгөн туғандар. Дагы эмне маалымат? Бул жерде ошол 3 бөлмөдөн турган квартиранттар үчүн салынган үй. Бул тарабында болсо дагы бир квартирант жашайт экен. Анан ары жагы 132 квадрат метр болгон үй. Бул үй ээси өз жашаган чоң үй болуп калат туғандар. Так, жалпысынан жердин аянты 5,5 соток. Документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорттор баары бар. Анан балдарыңыздарга мектепке десеңиздер, мектеп садиктер Кызыласкерде бар экен. Жумушуңуздар Дордой Моторс, Ош базар, Кудай берген базар жакта болсо, алар деле туғандар жакын болуп калат. Үй 2 этаж, 132 квадрат метр, стенасы саман кирпич экен туғандар. Бул жакта сыртка жатканы жана үйдүн ары жагында дагы бош жери бар экен туғандар. Үйдүн ары жагында дагы бош жери бар. Так, эми сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Айта кетчү нерсе, электр энергиясы, суусу, природный газ, центральный канализация баары бар экен. Бул жакта мына очоконасы, отун жайгашкан жерлери менен мынакей туғандар. Так, бул жакта дагы ошол квартирант жашаган бир бөлмө. Экөөсү биригип ай сайын 20 000 сом киреше алып келет экен туғандар. Негизинен могу тарабына дагы бөлмө кошула алсаңыздар деле болгодай көрүнөт туғандар. Андан ары үйүбүздүн негизи кирүүчү эшиги. Бул үйүбүздүн кире бериши туғандар. Так, бул жерден бери карай кирсек экинчи этажга калган бөлмөлөргө. Түз эле кирсек, бул тарапта туғандар мынакей санузел жайгашкан. Ажатканасы, ал жагында душ, отоплениянын котелу. Так, бул тарапта мынакей ванна, душ жайгашкан. Суу аристан менен жылыйт. Мынакей. Так, андан ары дагы эмне маалыматы? Эми сиздерге так, экинчи этажды бул жактагы бөлмөлөрдү, андан соң экинчи этажды көргөзөм. Оң тарапка карай кирсек, бул жерде мондай бир бөлмө. Чыгыш тарабынан терезе, көрүп тургансыздардай ремонт. Бул жакта зал жайгашыптыр. Мында чыгыш тарабынан терезе орнотулган. Долдар обой, потолок мондай гипса картон. Ушундай көрүп тургансыздардай ремонт туғандар. Так. Андан ары негизинен ай сайын жакшы кирешеси бар үй экен туғандар. Бул жакта кухня жана тамактануучу бөлмөсү, батыш тарабынан терезе. Газ киргизилиптир, вытяжка орнотулган, газовый электрический плитасы,
Отансыда кухонная мебели. Так. Екінші келген тепкіштер. Так, ондай коридор. Бұл коридордан қалған бөлмелерге өтіп кете аласыз туғандар. Так. Бұл жақта бір спальня бөлмесі. Мінекей, шығыш тарапынан терезесі орнатылған. Бұл жақта бір балкон. Генен екен туғандар балконы. Мінекей көріп тұрасыздар. Так. Бұл жағында дағы бір балкон сияқты ондай бөлмесі. Бұл жағда генен екен. Мінекей туғандар. Үйдің. Бұл жағына дағы жаңа айтқандай біраз тағы бош жері бар. Отоплениенің батареялары. Бұл жақта екінші этаждан екінші спальня бөлмесі. Бұл жақта дағы бір маңдай спальня бөлме жайға ашылған туғандар. Шындай көріп тұрғаныңыздардай ремонт. Шығыш тарапынан терезе, отопленияның батареялары. Бұл ай сайын кешесі бар сатылушы үйдің басы $125,000 сұрап жатыр. Ондағы сөйлесу болады. Есін номері экранында жаңа описанияда есептел деп жазылып тұрады. Соны қылып сөйлесіп көріңіздер туғандар. Дағы сөйлесулер болады. И ушындай объект іздеген дос туғандармен видеоны бөлісіп кетіңіздер.